Шумкаруя айылы. Әлеме 18-ci қатар саны менен Сулутор арғымағы. Сулутор арғымағы. Бұл дағы Талас облысы Шумкаруя айылынан Сильвер жоқ. Бұл әме Алдакеев Ешенбек арғымақтың иесі. Саяпкер ошол эле Жолчубаев Кубандык, Чавандес Ишенбеков Алихан Шумкаруядан келген. Әлеме 19-ci қатар саны менен Желек арғымағы. Мына бұл арғымақтың ата тегі Сильвер Тонкының тұқымы Беренбаев Достық. Достық ағауыз мына арғымақтың иесі дағы, саяпкері дағы өзі, әлеме Чавандесі Турганбеков Нурмат Жонары қайла. Желек арғымағы өтөбүз. Желек. Әлеме 20-ci қатар саны менен Теке Тору арғымағы. 20-ci қатар санында Теке Тору. Бұл әме ата теге Памирдің тұқымдары Құлмұрзаев Мидин, Тоқтоболот уулу Санжар. Бұл арғымақты саяпкерлігін қылып, бұл бүгінгі ат жауышқа дайындап келген саяпкер Тоқтоболот уулу Санжар. Арғымақтың есі Құлмұрзаев Мидин, Чават Алтымышев Омар. Талас облысы Бақаята районы. Бұл әме Теке Тору. Желек арғымаға ұзған не олды? Желек көтпеді оған. Андан кейін Сапсан 21-ci қатар саны менен ата теге Ақжолдың тұқымдары арғымақтың есі Молдалиев Самаш. Саяпкері дағы Молдалиев Самаш. Чавандес Айылчиев Байел. Талас облысы Ботерек айылы. Мұнаке желек өтіп атады. Андан кейін артынан келе жатқан бұл Сапсан арғымағы. 22-ci қатар саны менен Цунами. Мұна Дарандың тұқымдары. Садықов Байсбек арғымақтың есі. Саяпкері Мырзабеков Ратбек. Чавандес Мырзабеков Ратбек. Талас облысы Бешташ айылы. Андан кейін мұна атарытып алыстан келген Жалалабад облысы Тоқтоғыл районынан келіп атқан Арап арғымағына бір көз салыңыздаршы. Мұна ата теге Ангула Арап тұқымы. Арғымақтың есі Чоқойбаев Нұрболот. Саяпкері Чоқойбаев Нұрболот әке. Чавандесі Данияров Артур Мырза. Арап атту арғымақ алдыңыздардан өтуді. Андан кейін 25-ci қатар саны менен Лидер арғымағы. Ата теге Достың тұқымдары екен. Жанада атап өттім. Мына қысқа нұсқалы арғымақтың иесі Азат. Саяпкері Ырыс келді. Чавандесі Дулат уулу Қаныбек. Талас облысы Көкташ айылы. Андан кейін 26-ci қатар саны менен Шрам арғымағы. Ата теге Гламурдың тұқымдары Галера апасы. Арғымақтың есі Рысалиев Тоқобай. Саяпкері Рысалиев Мирлан. Талас облысы Талас шары. Алдыңыздардан өтеді мұнаке. Шрам арғымағы. Андан кейін мұна бүгінгі 27-ci қатар саны менен Торбайтал арғымағы. Бұның әме ата тегіне қайрылсақ Босфор Голд дейді. Мұна Босфор Голдтың тұқымы. Арғымақтың есі Абазбеков Дулат. Саяпкер Абазбеков Дулат. Чават Абылғазиев Хабиб. Мұнаке Чавандес. Қызыл Октябрь айылы. Талас облысы Қызыл Октябрь. Мұнаке Бақаята. Бүгін Бақаятадан келген арғымақтар көп. Еме, мұнаке қалыстарымыз азыр барып мараға алпарат. Жалпы аралық 11 айлампа. 20.000 метр. 20 шақырымға чұрқашат. 11 айлампа. Азыр мұна Усман аке өзің бір айланымға кетті. Азамат, мұна алдында шыққан күлік менен шыр таныстырып қойын. Бұл 26-шы футболка менен Шрам деген күлік. Ай баракалды, Гламурдың тұқымы бұл. Шрам Гламурдықы. 19-ші номердағы да бір күлік кетіп атады. Желек деген.
Урматтуу саяпкерлер, мына аламан байгенин ээлери, саяпкерлери аттарды ылдамыраагын күчөткүлө. Антпесе федерациянын кабыл алган жобосунун негизинде кыдың чабыш болсо байге токтотулат. Байге эч жака берилбей калат. Ошондуктан ылдамдыкка кошкула. Азыр ылдам калыста силер да айтып койдуңар жакыныраак кыйкырып. Бекер аттар байгесиз калбасын. Мындай окуя Ош шаарында да болуп өткөн. Калыстар өтө жай чабыш болгондо токтотууга мажбур болгон. Ошондуктан андай окуя кайталанбасын. Баарыңыздарды ылдамыраак чабышканга аракет кылгыла. Бирок айлампа 11 айлампа ал жагын эске алалы. Мына ошентип биринчи айлампаны дагы соңуна чыгаруу алдында турушат. Мына уктуңуздар. Кыдың чабыш болбойт дейт. Ай жигиттер чабала. Бир көрсөтөлүчү аргымактардын табын бир көрсөтөлү. Эптеп чыгып, жорголотуп, жөрмөлөтүп, таскактатып отуруп байгеге жетпей, чындап бир жүрүштү көрсөттүңүздөр. Карасаң булардыкы эмне? Ылдамыраак чапкыла, байге токтоп калат. Байгени калыстар токтотуп калат балдар. Сайли кошкула. Панижныйдан чыгарабыз, Кош үчкө. Чабабыз, жигиттер, саяпкерлер. Чабандестерге эскертели. Кош мына ошентип чабыш керек азыр. Жетесиң. Ар жакта да бирөө келатат. Калыстар эми алдагы тескери чабып бараткан атты эске алып коюңуздар. Азыр токтотуп коюш керек балдар. Тетияктагы сарай жакта турган балдар. Тескери чуркаган атты ээси үстүндөгү бала эжа болбой баратат окшойт. Ошон үчүн атты карманга жардам берип койгула. Бала жыгылып калбасын токой арылап. Аттарга урунат азыр кармагыла. Жардамдашып коелу. Кармашып кой, Алла каналдан Кудай сактаса экен, каналдан. Алда ат аябай учкай экен, аттан көрөбү. Бул ат өзү турмушуна таарынган ат кой, бул жаныбар. Я, эмне болгон буга? Турду. Так эми, кайрадан бул жака назарыңыздарды буралы. Мына эми жигиттерибиз, чабандестерибиз жанага карана ылдамдыктары сонун болуптур. Мына жанагы айлампада көрсөң көл жейгинде свиданияда жүргөн жигиттер. Азаматтар, ылдамдык эми коштуңар, баракелди. Эми сонун. 20-чы, 15-чи, 21-чи. 19 желек, 20-чы теке тору, 21-чи сапсан. 4 ат. Жалпы мына жарышка 10 ат катталган эле, 10дун азыр мына жерде туп-туура 8и жүрөт.
Екі автобус шығып кетті оқшайды, Самат? 9 жүрөбү? Bir автобус тескери чуркады, калгандары Кудайга шүгүр тубай оңураак чуркап келатат. Үчүнчү айлампада күлүктөр чуркашып атат. Алдыңкы топта 19 номер менен Желек, Силвер Тоңктун баласы, 20 номер менен Текетору, Кулмурзаев Мириндики 20 номер. 26 номерда Шырам деген күлүк биринчи кетип атат. Токобай Аксакалдын күлүгү алдыда. Баракелде, караңыздарчы. Мына дээрлик артта бараткан аргымагыбыздагы жоон топко кошулуп, кайрадан жалпы көпчүлүк менен алдыга карай кадамын жүрүп бара жаткандыгын көрүүдөбүз. Мына эме мыкты аргымактар азыр аныкталат. Мына караңыздар. Желгенине жел жетпей шамалды жирип жүгүрүп бара жаткан биздин күлүктөрүбүз азыр алдыбызга келгенде мына көрмандар уйкуңуздарды бир ачып, дем күч берип, сүрөп, кыйкырып, туура эле бир сонун деңгээлде сүрөп берет деген ишеним менен күтөлү. Мына аргымактарга дагы дем болот. Бул эми аргымактын акылы, бул билбесиңер. Бир 3-4 жаштагы баланын эле акылындай акылы бар, болгону тили жок. Мына жакындап келатат. Мына эми 3-чү айлампаны дагы соңуна чыгарып келе жатат биздин күлүктөрүбүз. 4-чү айлампаны көздөй жөнөйт азыр. Келатат мына күлүктөрүбүз, урматтуу көрмандар. Сүрөп отуралы. 3-чү айлампанын жыйынтыктоочусу мына баягы эле жалпы 10 аргымак катышкан болсо, 10 аргымактын 7 азыр. Арышынан тайбай, жүрүшүн жазбай, туягы мүдүрүлбөй аргымактар мына жүрүштө жакшы бир жүрүштү жүрүп бараткандыгын көрүүдөбүз. 4-чү айлампага кеттиңер жигиттер. Ал эми мына артта калган 2 аргымагыбыз Цунами менен Арап аргымагы. Арап бул Жалал-Абад облусу Токтогул районунан келген. Цунами менен Арап азыр артта келатат. Булардыкы эми билесиңер, жалпы 11 айлампа. Мына ошого карап, мына саяпкерлер дагы өздөрүнүн акыл насатын айтып, кайсыл убакта тизгинди кой берип, өргө тарта бергенде тизгинди бир кой берип, кайра тартып, кайра кой берип отуруп, мына аргымактар 11 айлампаны жакшы бир деңгээлде ашырат деп мына күтө туралы. Бирок мынагы Арап менен Цунами азыр акырындап жүрүшүн улап атат. Ал эми алдыдагы 7 аргымак бирдей таризде жүрүшүн улап баратат. Аргымактардын акылы жана айтып өттүм, жылкы бул адамдардын арасында жашабаган акылдуу бир жандык. Бул эми биздин пайгамбарыбыздын убагынан бери, Манас атабыздын убагынан бери аргымак ар дайым адамзат үчүн мыкты канат болуп, куш болуп, илгери билесиңер, баягы Көкөтөйдүн ашында Маникер деген аргымакты ошол көлдөн таласка чаптырып Манас атабызды чакырткандагы жайы бар. Эч кандай самолет жок, машина жок, ошол убактагы аргымактарды элестетип атсыңарбы эми? Мына кадимки Көкөтөйдүн ашы өткөн жер Каркыра жайлоосунда калмактар ошо жерде бийлеп, Жолойхан өзүнүн бир орунсуз жоруктарын баштаганда, мына ошо жерде Манас абаны чакыр башка айласы калбай, Манас эме, Манас атабыз таарынып, ал ашка барбай койгондагы жайын билесиңер. Мына эме, бул эме кыргыздар төрөлгөнү атка байланганбыз. Мына кичинебизден ат үстүндө ойноп, жарышкабы, согушкабы, бардык тарапка аргымак менен бет алып, жакшы бир жүрүштөрдү жасап жүргөндагы жайыбыз бар. Мына эме 4-чү айлампаны дагы жыйынтыктоо алдында турушат. Күлүктөрүбүз болсо жүрүшүнөн жазбай, баягы эле темпти сактап,
жакшы жүрүштү улап келе жаткандыгын көрөсүз. Жок. Мына эме 4-нчи айлампа бүтүп 5-нчи айлампаны көздөй кеттиңер. Жигиттер алдыда 21 сапсан аргыма, 25 лидер аргымагы. Лидерлигин кылып алдыда баратат. Бир куйрук эле алыс бараткандыгын көрөдөбүз. Калган аргымактар баарысы бирдей. 7 аргымак азыр жүрүшүнүн тайбай акырындык менен 5-нчи айлампаны көздөй бет алды. Кайрадан эле баягы эле Арап менен Цунами артта калган каткан нерселердин баарын чогултуп артынан баратат. Эми алдыда дагы 6 айлампа бар. Азырынча жыйынтык чыгарышка эрте. Балким бул эки аргымактын жүрүш тактикасы ушундай, Бул эми бизде 9 деген катар саны жок өзү. Бул кайдан жайдан капилеттен кошулган күлүк окшойт бул. Бул жанагы чабандез алмашкан аргымак экен. Görmanlar giletat argımaqtarыбыз. Bir demgüç kılıp sürüyon kılıp koygulaçı görmanlar. Barakelde. 5-nçi aylampa bütüp 6-nçı aylampanı gözдөй jönödө gülükterimiz. Kayradan ele aldıda 25-nçi sanı menen lider argımaqı. Azırınça mına özgöçö mınakey алгылыкты озуп кетпесе дагы биринчиликти бербей келе жаткандыгын көрөдөбүз. Бул эми 6-нчы айлампаны көздөй кетти күлүктөрүбүз. Бул эми Цунами менен Арап карачы. Цунами менен Арап мына жүрүшүн ылдамдаткандай тариз калтырууда. Жана экинчи скоросу менен баратса азыр 3-кө кошкондугун көрөдөбүз. Азырынча бар алдыда кууп жетүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Мына жана 7 аргымак жүрсө азыр 6 калыптыр. Баягы эле лидер Хантору. Мына ошондой эле Сапсан, Текетору. Кыскасы мына айтып да жетишпей калдык. Мына желдей сызган аргымактарыбыз. Укам чыгып бер. Мына Арап көрдүңүздөрбү? Арап аргымагы 8-нчи айлампада өз жүрүшүн мыктап, акырындап, мына жалпы жоон топко жакындөөнүн аракетин көрүүдө. Жалал-Абад облусу Токтогул районунан келген Арап аргымагы Чокойбаев Нурболот аргымактын ээси, саяпкери дагы өзү. Ал эми үстүндөгү чабандез Артур Данияров.
Жуан топқа жетіп барсам деген жақсы әрекетмен баратқандығын көрудеміз. Ал эми цунами. Ай, цунами! Цунаминин тағдыры белгілі болып қалғандай ғой. Балды, эми арғымақты да қиынабай, өзің да қиыналбай. Бірақ жақсы келді, жақсы жүрді, қарашы. Мына достор, 8-ci айлампа бүтөт, 9-ci айлампа кетет азыр. Биздин федерация жамаатыбыздын аксакалдары кетпей турсаңыздар, байге тапшыралы деген сиздерге сый урматыбыз бар. Мына Аккула федерациянын жалпы жамааты, федерацияда отурган федерациянын WhatsApp группасы бар, 300дөй киши отурат. 300дөй кишинин бардыгы мына акча чогултуп, 500 сом, 1000 сом, 10.000 сомго чейин, 100 сомго чейин болсо дагы мына Курман айтты сыйлап акча чогултуп чоң байге өтүшүп атышат. Ошол байгенин урматына мына бүгүн сонун чоң додо байге болуп атат. 8-ci айлампа бүттү. Тоғызынчы айлампаны көздөй кетти аргымактарыбыз. Арап аргымагына бир кол чаап бериңиздерчи. 9-ci айлампа шашпагыла 9-ci. Айланып кууп келип жетти. Арап аргымагын көрдүңүздөрбү? Дээрлик бир чакырымдай алырыкта артта келе жаткан. Мына антип 9-ci айлампага жеткенде жалпы жуан топко кошулууга дагы убактысы келди. Ким билет эми? Кул жеймин дейт, куйрукту Кудайым билет, буйрукту демекчи. Азыр мына ошол алгачкы мүнөттөрдө, алгачкы айлампаларда артта бара жаткан Арап аргымагы биринчи болуп кетсе дагы эч таң калыш болбойт. Бул эми аттын табы, саяпкердин чабандеске үйрөткөн тарбиясы балким ушундайдыр. Мына ушинтип кайрадан жалпы жуан топ арасында сүрүмө топ менен биргеликте бара жаткан жалпы 7 аргымакпыз, 8 аргымагыбыз жүрөт. Мына эми Эми азыр
Дагы 2 айлампа бар. Мынакей аргымактарга бир сүрө береличи, көрөрмандар. 9-чу бүттү, Карачы, 9-чу. мыкты. Шашпа, да 2 айлампа бар, 2 айлампа бар. Шашпа балам, шашпа дегенде эле болуп атат. 2 айлампа калды. Мына 10-чу айлампаны көздөй бет алды күлүктөрүбүз. Баягыдай эле жүрүшүн жазбай, арышынын талбай бара жаткан биздин күлүктөр. Азыр эми бир айлампа калды, бир айлампадан кийин жыйынтыктоочу айлампага жөнөйт. Бул эми 10-чу айлампа. Көрөлүчү, мыктыларды мыктысын аныктай турган убакытта акырындап жетип келе жатат. Күн дагы бүгүн сонун болуп, салкын болуп, аргымактардын жүгүрүшүнө, базышына, дем алышына бир сонун ыңгайлуу аба ырайы катталып турат. Ушундай аба ырайында аргымактар жүгүргүсү эле келип турарын билебиз. Азыр эми акыркы айлампада аргымактын болгон күч аракеттерин көрөбүз. Баракелде, көрөрмандар, акыркы айлампаны көздөй бет алышты. Бир дем күч берип сүрө бергиле. Азыр эми мына аргымактар болгон күч аракеттерин көрөт. Тизгинди бош таштап, камчылаган тейден жөнөй турган, алдыда бара жаткан Хан Тору, андан кийин лидер, андан кийин Шрам лидер. Жок. Так, мына ошентип 3 4-нчи орунда Арап, андан кийин Торбайтал, андан кийин Желек аргымактары мына акырындап жүрүшүн улап баратат. Эми жалпысынан 3 байге тартууланат билесиңер. Азыр эми алдыңкы 3 орунга аламан чабыш боюнча байгелер бар. Акыркы айлампа. Акыркы айлампада мынакей марага аз калганда билесиңер, тизгинди толук кой берип андан кийин мараны көздөй жетип келерин билебиз. Карачы, кайран аргымактар желдей сызып мына эми гана күчүн кошуп аткан мынагы Хан Тору, Теке Тору айтор бир аргымагыбыз келатат. Мына экинчидеги аргымагыбыз дагы арыштап калды. Алдан тайды эми 11.000 20.000 метр тамашамыз. Мына достор, аламан байгенин акыркы метрлери калды достор. Байкаңыздар, биринчи келаткан күлүк укмуштуудай ийгилик жаратып келатат. Чоң атырыф менен алдыга чыккандыгын көрүүдөбүз. Жол менен чыгып туруу, жол менен шашпаңыздар. Шашпайбыз аргымактарга тоскоолдук кылбайлы. Жолго чыкпаңыздар, мына сабырдуулук менен. Теке Тору. Мана. Эгер Теке Тору келаткан болсо көрдүңүздөрбү, кандай бир айырмачылык менен мыкты таризде жыйынтыктап атат. 20.000 метр, 20 чакырым аралык бул Тайнеңердин тамашасы эмес. Арап 3кө чыкты окшойт.
Баракелде, мынага 20 номерда Текет Тору. Былтыркы Кайманаты Чал Тору. Бул Бишкектен 2-нчи орунду алган, 3-нчү орунду алган. Ошол былтыркы Омар деген балабыз, Омар. Жок, Нурмат Турганбеков. 60 Омар чабып атат. Баракелде! Текет Тору. Дагы бир 5 күрүктүк күчү калды мына Аргымактын. Азамат экен. Жакшы. 15-нчи номердагы Хан Тору Караколдун гүлүгү, Шумкаруя. Андан кийин келе жаткан 3-нчү 25-нчи номер менен бул лидер. Достоган тукуму. Баракелде. Мына Аламан чабышыбыз дагы ушинтип соңуна 3 чыкты. атка байга бар, калгандары бекерлеп чабышып атат. Зачем? Кыйнашып кереги жок да. Бак эми мына көрдүңүздөр, 1-нчи орун Текет Тору, андан кийин Хан Тору, андан кийин лидер аргымактары. Мына бүгүнкү Курман айт майрамына арналган ат чабыш Аламан чабышта ошол башкы байгени жеңип кеткен Текет Тору аргымагы болду. Ата теги Памирдин тукумдары айлампа 20 000 метр аралыкта мыкты жүрүшүн жасап 3-нчи орунду ээлеген лидер аргымагы. Аргымактын ээси Азат Саяпкери Ырыскелди. Ал эми чабам десе Дуулатбек уулу Каныбек Талас облусу Көкташ айылынан 3-нчи орун ээси. Мына ошентип Азат мырза лидер аргымагынын ээси 3-нчи орунду камсыздаган үчүн акчалай сыйлыгы менен жана ошондой эле коло байге жана диплом грамота менен сыйланып атат. Байге кут болсун агалар. Атыңыздар арыбасын. Ар дайым атыңыздар байгели болуп эле ушундай чоң трибуналарда атыңыздар аталсын. Ал эми 2-нчи орунду камсыздаган Хан Тору аргымагы ата теги Араптын тукуму Турдалиев Насир, Талас облусу Шумкаруя. Хан Тору аргымагы 2-нчи орун күмүш байге акчалай сыйлык жана ошондой эле диплом, 2-нчи даражадагы диплом менен сыйланып отурат. Байгеңиздер кут болсун. Ошентип мынакей бүгүн Аламан чабышында өтө бир мыкты деңгээлдеги дайындыкта келип, өзүнүн мыктылыгын дагы бир ирет айгинелеген Талас облусу Бакаята районунан келген Кулмурзаев Мидин мырзанын аргымагы Текет Тору аргымагы баш байге ээси. Текет Тору аргымагы кубок, акчалай сыйлык, алтын медаль жана 1-нчи даражадагы диплом менен сыйланууда. Кулмурзаев Мидин Текет Тору аргымагы. Мана караңыздарчы, күлүктөн күлүк чыгып отуруп, төрт аягы тыбырап, арышын кенен жайып отуруп, мына 20 000 метр аралыкты мыкты деңгээлде жыйынтыктаган Текет Тору аргымагы. Азыр кубокту ыйгарабыз. Баш байге ээси Кулмурзаев Мидин. Мына ошол аргымактын ээси. Өзүнүн эң кичи уулундай эле тарбиялап, түптөп, мына ушундай бир ийгиликти багындырып аткан Кулмурзаев Мидин мырза. Туура эле эми сиз шашпай басып келсеңиз да жарашат. Баш байгени илип кеттиңиз. Аябай шашып келатат, күтүп коелу мына. Текет Тору аргымагынын ээси. Кадимки Памир аргымагынын тукумунан чыккан Текет Торунун ээси Кулмурзаев Мидин. Мына бүгүнкү Курман айт майрамына арналган ат чабыш оюндарында Аламан чабышка катышып баш байгени
бөктөрүп кетип отурат. Байгеңиздер кут болсун. Ар дайым ысымыңыздар чоң-чоң ат майдандарда жаңырып, келечекте Кыргыздын намысын коргой турган аргымактарды дайындап, түптөп, сатып алып, мына чет өлкөлөрдө дагы, бөтөн жерлерде дагы ийгиликтерди, бөтөн өлкөлөрдө дагы ийгиликтерди багынтат деген терең ишенимдебиз. Мына келатат. Теке тору. Баракелде. Мына азыр Курманайт арналган мынандай ат жабдыкты үстүнө жаап, көбөктү тапшырып, алтын медалды мойнуна илип, жана акчалай сыйлыкты чөнтөктө бир кампайтып, биринчи даражадагы диплом менен мына ошентип азыр Текетор аргымагы Кулмурзаев мидинде үйүн көздөй узатабыз. Жалпы сүрөткө түшүңүздөр, агалар. Бүгүнкү күндөн бир сонун бир жаркын элестер калсын. Мына ушундай ат чабышты уюштуруп берген жалпы федерацияга, Ислам Атакеев башында турган жалпы федерация өкүлдөрүнө, калыстарга, достук агабызга жана жалпы бүгүнкү акчалай сыйлык кылып, өз демөөрчүлүгүн кылган жалпы Кыргыздын агаларыбызга Темирлан, микрофонду алып барчы. Амин, амин. Бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт. Мына ушул ат жаатында жүрүп, ар дайым өздөрүнүн аксакалдык касиети менен ак батасын берип жүргөн аталарыбыз, өмүрүңүздөр узун болсун сиздердин дагы. Небере жетинамас болуп, 100гө чыга жашаңыздарчы аталар. Мына достор, бүгүнкү Курманайт майрамынын урматына уюштурган чоң байгеге жыйынтыкталды. Байгебиз чемпиондор менен тааныштырууну улантабыз. Мынакей Аламан байгенин жеңүүчүсү, сайыпкери Санжар, ээси Медин жана чабандеси Омар. Санжар, байген куттуу болсун. Бул аттын ата тегин айтчы, байген куттуу болсун да бир жолу. Бул аттын ата тегин точно билбейбиз, Памир деген айгырды откан, Ю деген дуңан бар го. Ошодон чыккан деп атканда, тайында алып келсе керек. Кунанын да сатып алганбыз. Бул Санжар, бул өзү Кунанында былтыр 9-майда уткан. Жок, Берип талас уткан. Открытияны уткан болуш керек. Открытия, анан кийин Бишкек шаарында чабылып. Орусда 3-чү болуптур. Биз чабып уттук эми бүгүн. Адан бери чабыл эле, кем чабылды? Эки жолу чапканбыз, 28-inde, 24-inde. Анда эмне болду эле? 28-inde токтоп калган, 24-inde 9-чу келген. Эң сонун байген куттуу болсун. Мен буга канча даярданып келдиң, Санжар? Буга былтыр кыштан бери эле даярданып. Канча? Кыштан бери эле даярданып. Аталарыбыз өмүрүңүздөр узун болсун сиздердин. Жакшы. Эми бул Санжар, сен эми өтө чоң сайыпкерсиң, жаш болсоң дагы. Эмки пландарың кандай, максаттарың? Эмки пландар дагы дальше чаппай болду. Жолон жүйрүгү байгесине бул атың тең эле келди, апарганга мүмкүнчүлүк барбы? Ака бара албайсызбы дейм. Жакшы, анда Санжар, эмесе байген куттуу болсун. Ушинтип элди кубантып жүрө бер. Биз сени менен сыймыктанабыз. Рахмат. Мына достор, ушу менен биз чемпиондор менен тааныштырууну улантабыз. Омар балам, кел агай. Бүгүнкү чабыштын ылдамдыгы кандай болду? Резу эле болду. Жакшы болдубу? Жакшы эле болду. Утарыңа ишендиң беле? Оо. Бул канчанчы байген утуп атасың сен чаап жүргөнү? Быйыл 3-чү байге утуп атканым. Азамат, атаң аты ким? Тарел. Чоң атаң аты? Үзөй. Азамат, чоң жет атаң билесиңби? Чок. Эчтеке эмес, эмки чемпион болгондо жаттап келесиң, э? Азамат, малабыз, алып кел колуңду. Байген куттуу болсун, ушинтип аттар чаап жүрө бер, аман бол.